Күжүрмөн самбо боюнча дүйнө чемпиону болуу Дайырбек Карыяевдин көптөн берки кыялы, максаты эле. Буга чейин 2 ирет дүйнө биринчиликтеринде финалга чыгып, бирок соңку атаандаштарын жеңе албай калган. Бул ирет аны ийгилик коштоп алтын байгге тагынып отурат. Өзүм айтчумун, өзүм сөз бергенмин. Мен баары бир чемпион бере алам депчи. Кудайга шүгүр, агайларга деле айтып аттым, агай буюрса бүгүн биздин күн болот деп айтып аттым. Медалды тагып аткан учурду эстесем, ал башкача сезим болду да. Түшүнө, медал тагынып түшкөндөн кийин анан бир алдын ишенбей кеттим өзүмө дагы. Кыргызстан күжүрмөн самбо боюнча өз тарыхында 2 ирет алтын байгге алып отурат. Мындай ийгилик 2017-жылы өткөн дүйнө биринчилигинде да катталган. Ал эми самбанын спорттук түрүнөн өлкө алгачкы жолу алтын байгеге ээ болду. Бекболот Токтогонов эң оор салмактагы атаандаштарынан айырмаланды. Ошо утканым эле аябай кубанычтуу болуп атам, сүйүнүп атам. Ошо Кудай Таала мага ушундай нерсени берип койгонуна. Анан кийин спорттук самбо боюнча биринчи жолу дүйнө чемпиону болгонума, биринчи ушу болот уткан деп сөз болот деп, ал да өзүнчө кубаныч болот да. Кыргызстан дүйнө биринчилигин алгачкы жолу уюштурду. Спорттук самбодан 7, күжүрмөн самбодан 7 салмак категориясы каралган. Кыз-келиндер арасында да 7 салмак боюнча күч сынашуу болду. Кыргызстандын капчыгына 2 алтын, 1 күмүш, 3 коло байге топтолду. Мындай көрсөткүч менен өлкө Россиядан кийинки эле 2-чи сапка жазылды. Эл аралык жанагы самбо федерациянын мүчөлөрү аябай айтып атышат, акыркы 5 жылы мындай деңгээлде чемпионат өткөрүлөк болчу дейт. Бул деген бул баягы биздин оргкомитеттин жакшы иштегендигин айтып турат да. Анан дагы эң негизгиси айтып кетчү нерсе бул тарыхта болбогондой көрсөткүчтөрдү көргөздүк. Ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараны уюштуруш бул бир эле мекеменин колунан келе бербейт. Айтып кетчү нерсе бизге баягы эл аралык самбо федерациядагы колунан келген аябай чоң жардамдарын берди. Андан тышкары өзүбүздүн мамлекет тараптан дагы жакшы каржылануулар бөлүндү. Самбаны спорттун олимпиадалык түрлөрүнүн катарына киргизүү боюнча дүйнөлүк федерация менен эл аралык олимпиада комитетинин ортосунда сүйлөшүү жүрүп жатат. Ал жакынкы келечекте ишке ашат деп болжолдонууда. Ошо улуттук кура команданын базасы жок. Ошо бир өзүнчө базабыз болсо жакшы болмок. Эң чоң көйгөйдүн бири ушул. Азыр республикалык спорттук колледж болуп калды. Ошол жака бир самбонун отделениясын киргизсе, самбо бөлүмүн. Ошо да чоң көйгөй да. Анткени самбого любой момент кирип кетиши мүмкүн, олимпиадага самбо. Кирип кетсе биздин балдар дайым болгондой. Өзүңөр билгендей, чемпиондордун көбү ошо спорттук колледжден чыгат. Эл аралык самбо федерациясы чемпионатта медаль тагынган спортчуларга акчалай байге катары $231 000 сарптады. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.